запросыма кирсем түшүнбөгөн адамдар өлө сөздөр жазып сен эмне өз тилиңди сатып кетип казакча сүйлөп атасың деп. Негизи мындай түшүнүк бар да. Блогер болгондон кийин эгерде сага Казакстандан казакча реклама жарнама берсе, сен аны казакча жарнамалап рекламалашың керек. Орусча берсе орус тилинде, кыргызча берсе кыргыз тилинде жарнамалашың керек. Ошол себептен мен туура түшүнүңүздөр. Бул менин таап аткан акчам, наным, жашоом дегендей. Кыргыз тилинде жарнама келсе мен кыргызча жарнамалаймын, орусча келсе орусча, казакча келсе казакча. Бирок мен өмүрдө өзүм стористерде деле ар дайым кыргызча сүйлөп келгем, аны билесиздер. Ошол себептен менин жумушумду туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун. А так бизде баары жакшы, баары сонун. Биз базарга барып продукт алып келдик. Өлө бактылуу болуп атам. Ошол. Биз бүгүн базарга келдик. Аба ырайы деген өтө адийим болуп тур. Биз жеңил кийинип алдык. Базарга келип үйгө продукты барлыгын аламыз. Буюрса Семья эси болуп. семья болуп, как положено, үйдөн тамак истеп, ыстык тамак истеп. Бүгүн кечке конокко барат экенбиз го. Үйдөн тамак истемейт экенсиң го бүгүн. Бүгүн просто алып коябыз, кечке карай конокко барабыз. Ушундай чайник алып берди бүгүн мага Давлет. Сонун. И вот такую вот хлебницу хотела. Тоже. Салгычтарды алдым, бирок ичтерин чайкап жууп койдум. Азыр кургасын, анан салам. Жаңы болсо дагы баары бир сыра жууп чыкпасам болбойт. Сразу видно, да, что в этом доме живет сладкоежка. Мама айылдан берип жиберген бизге. Анан мындай куриный филе, ножки, самсы, сосиска в тесте вязаным алып койдум. Холодильник бул отдельная тема. Бизде ушундай. Давлеттин балкымызы, менин сладостилерим, овощи, фрукты, прям самые необходимые.